Muğallim pedagogikалық журналы тарабынан ұйымдастырылған мықты класс жетекчи 2025 сынағының қатысушысы Юрий Алексеевич Гагарин атындағы орта мектебінің башталгыч классының мұғалімі Кадырбаева Сейітхан Мактубовна. Саламатсыздар? Саламатсызбы. Кыш айынын 2-нче айы бүгүн аяктап жатат. Бүгүн бизде өзгөчө сабак. Сабакты баштаардан мурда бири-бирибизге жагымдуу тартуулоо үчүн күндүн нуру деген оюн ойноп алабыз. Анда эмесе баяна бүгүнкү сабакта мен сага көптөгөн ийгиликтерди жана көптөгөн маалыматтарды билип түшүнүүңдү каалайм. Нурамин, сен жалгыз мештерге окушуңду каалайм. Рахмат. Мадина, сен жакшы окушуңа каалайм. Рахмат. Фарида, сен келечекте мыкты мугалим болушуң каалайм. Рахмат. Асана, сен мыкты окуучу болгоңду каалайм. Айна, сен бүгүнкү сабакта 5 алууңду каалайм. Ана, сен бардык конкурстардан учуп чыкканыңды каалайм. Сен билимдүү болушуңду каалайм. Рахмат. Эчеке, сиз бул конкурстан өтүп чыкканыңызды каалайм. Маңайыңыз жакшы балдар? Ооба. Анда эмесе бүгүнкү сабакты баштап алсак. Сабактын темасы балдар үй бүлөлүк салттар. Демек, үй бүлө жөнүндө жана үй бүлөлүк салттар дегенде силер эмнени элестетесиңер? Бүлөдө мен, апам, атам, чоң энем, чоң атам, байкем, эжем бар. Балдар, туура айттыңар. Үй бүлө мына ушу биздин ата энебизден, бир туугандарыбыз, эже байкелерибизден, чоң ата, чоң эне, тайне тайталардан куралат экен. Эми балдар, мына ушул үй бүлөнүн ичинде өзүнүн мыйзамдары, өзүнүн салттары болот экен. Мына ушул биз бүгүн сүйлөшө турган тема үй бүлөлүк салттар. Сабагыбыздын максаты үй бүлөлүк салттардын мааниси жөнүндө түшүнүк алабыз. Андан кийин үй бүлөдөгү биздин бири-бирибиз менен болгон мамилебиз кандай болуш керек экендиги жөнүндө түшүнүк алабыз. Андан сырткары улууну урматтоо, кичүүнү узаттоо, жоопкерчилик менен мамиле кылуу жөнүндө түшүнүк алып, ошол боюнча маалымат алабыз. Каада салттын мааниси балдар маданиятты сактоо. Маданиятты сактоодо бул элдин тарыхый мурасы, маданияты жана наттары сакталат. Ынтымакты бекемдөө, коомдогу жана үй бүлөдөгү адамдардын мамилесин жакындатат. Тарбия берүү. Бул жаш муунга туура тарбия берип, улууларды урматтоону жана кичинелерди ызаттоого үйрөтөт. Мурасын өткөрүп берүүдө эски салттар жана жөрөлгөлөр кийинки муундарга жеткирилет. Кандай жол менен жеткирилет жөнүндө маанисин түшүнөбүз. Ошондой эле жеке өзгөчөлүк бул ар бир элдин каада салттары жана алардын башка элдерден айырмаланып туруусун камсыздайт. Эмесе балдар, ар бир улуттун өзүнө жараша каада салты болот экен. Эгемен өлкөбүздүн тили бар, биздин кыргыз тилибиз бар. Ошондой эле биздин өзүбүздүн улуттук салттарыбыз, каада салттарыбыз бар экен. Каада салттын түрлөрү жөнүндө сүйлөшөбүз балдар. Улууну урматтоо, кичинекейди ызаттоо. Азаматсың. Сүмөлөк. Сүмөлөк, бушуруу экени. Колго суу куюп берүү. Дагы ким билет десе? Салттарга катышып жүрөбүз. Бирок биз ошонун каада салт экендигини көп түшүнүп биле бербейт экенбиз. Эми ошонун каада салттын алдында ар бир кыргыз элинин өзүнүн милдети болот экен. Эмесе бешикке салуу жөрөлгөсү мынакей карагыла. Бул үй бүлөлүк салттарга кирет. Үй бүлөдө нарисе төрөлгөндө агатай энеси бешик алып келип, комушуларды, туугандардын баардыгын чакырып, улуттук тамак аштарды бышырып, чоң апалар ушинтип нарисени бешикке салып беришет экен. Батасын беришип, таттуулардын таркатып, ошону көргөнбүзбү балдар? Ооба. Азаматсыңар. Анда эмесе кийинки эмнени көрүп турасыңар бул жерде?
сүмөлөк даярдалат экен. Сүмөлөктүн даярдалып бышырылганын көргөнсүңөрбү? Бышат, ооба, 24 саатта болуп келет. 1 сутка кайнайт экен. Дагы Үсен? Buğdaydan жасалат. Buğdaydan жасалат экен. Кимдин үйүндө сүмөлөк кайнап бышкан? Ай азаматтар демек жеп бышырганын көргөнсүңөр, э? Кимдер бышырды ошону? Чоңене комшуларыбыз келип бышырган. Ага даярдаш үчүн бир жума или 10 күн даярданат. Buğdayды өндүрүп чоңоп алат. Карасаңар балдар, сүмөлөктү бышырганда туугандар келет экен, кошуналар келет экен, мал союлуп, оюн күлкү болуп, ошол жерде 24 саат бою сүмөлөк бышырып, жеп, мына ушул жерде дагы каада салып, бул жылдык жөрөлгөлөргө кирет экен, себеби бул жыл сайын кайталанып турат экен. Ошондой эле түшүм майрамы дагы жыл сайын кайталанып турат экен. Түшүм майрамы кандай түшүнөсүңөр бул? Түшүм майрамы бул дандарыбыз бышып жыйнап келгенден кийин, бактагы мөмөлөрүбүздү жыйнагандан кийин, ошол түшүмдөрүбүздөн комшуларга, туугандарга таркатып берүү. Мына ушуну түшүм майрамы дейт экенбиз. Кийинки салтыбыз балдар, бул улуттук каада салттар. Улуттук каада салттарда бизде чоңдордого орун бошотуп, меймандарды тоскондо өзгөчө сыйлоо, ошондой эле сүйүнчү кабар айткан адамга белек берүү экен. Булар биздин улуттук салттарыбыз экен. Эмесе мейман тоскондо биз кантип конок тособуз? Конокту төргө отургузабыз. Азамат, сага төргө отургузабыз. Ошондорду бышырабыз. Азамат, сага борсок бышырабыз. Сыйлайбыз дагы. Дастаркан салабыз. Азамат, сага мынакей балдар. Конок тоскондо баарыбыз көрүп жүрөбүз, жатат. Илгери чоң апаларыбыз жайлоодо жашаган мезгилде жолдон өтүп кетип жаткан жолоочуну үйгө чакырып, ысык нанын коюп, кымызын куюп, алыстагы ошо тааныбаган жолоочуга дагы дастаркан жайып, коноктоп узатышкан экен. Башка өлкөлөрдөн айырмаланып, бизде ошо меймандоос өлкө деп айткан өзгөчө ушундай статусубуз бар экен балдар. Эми бул руханий жөрөлгө. Бул сүрөткө маани берип карасаңар, эмнени көрүп турасыңар? Бата берип атат. Кимдер берип жатат батаны? Бир экен. Батаны кандай гана жакшылык иш болбосун, чоңдордон, чоң апалардан, чоң аталардан ушинтип бата алып, эми бул жерге назар салалы балдар. Эмгекке байланыштуу дагы биздин салттарыбыз бар экен. Муну кандай түшүнөсүңөр? Эмгекке байланыштуу салттар. Жардам берүү туура. Дагы Таштарга жардам беребиз. азаматсыңар. Кандай иштерде жардам берсек болот? Жаңы көчүп келген. Жаңы көчүп келгенде дагы аталарга жардам берсек болот экен. Досторубузга. Азаматсыңар. Жатса, там салып жатса, ошолорго барып жардам берет экен. Муну кыргыз тилинде ашар деп коет экен. Ашар жолу менен салынган. Карасаңар, мынакей боз үйдү салып жатат бул жерде. Ашар жолу менен кошуналар жыйылып, туугандар келип, көптөп ошо жаңы үйлөргө жардам беришти экен. Көчүп келген конушкар. Балдар, каада салттар бул элдин тарыхынын жана маданиятынын күзгүсү. Алар ар бир адамдын инсандык калыптануусуна жана коомдун билимдигине чоң таасир берет. Каада салтты билүү жана урматтоо ар бир адам үчүн маанилүү. Биз мына ушул каада салттарды чоң апалардан, өзүбүздөн улуулардан көрүп, үйрөнүп, ошолорду биз өзүбүздөн кийинки урпактарга өткөрүп берүү бул биздин инсандык парзыбыз. Эмесе азыр биз топко бөлүнүп, бөлүнгөн тапшырмаларды сахналаштырып аткарып беребиз. Биринчи топко чоң атанын батасы, кантип бата берилет, ким бата берилет, ошого даярданабыз. Экинчи топко силерге сүйүнчү кантип айтылат, кандай учурда айтылат, ошону сахналаштырып көрсөтүп бересиңер. Үчүнчү топ умай эненин алас айтуусу. Кайсы учурда алас айтылат, аласты ким айтат жана кантип айтат, сахналаштырып көрсөтүп беребиз. Ömrüm suda uzun olsun. Allah
дастарханга карай келет. Suyuncu, çoğun ata, suyuncu, çoğun ene, suyuncu verin. Hasan Bayga buldu oldu. Bolsun bola bersin. Men bul жаңылыкты көптөн бери күткөнмүн. Жайыттагы бир жылкыны минип кете бер сүйүнчүгө. Eme çoğun atası batanızdı bekliyor. Ийгилигиң күчөсүн. Ишиңди Кудай түзөсүн, канатыңа күч берсин. Каалаганың түз берсин. Убагыңды уттурба, убайыңды жуктурба, урмат сыйга карт болсун, улут үчүн парк болсун. Атың калсын кылымга, алданбагын тыйынга, тыяныч бол элиңе, сөз тийгизбе дегиңе. Alas, 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 ar balenen kalas. Nooruz keldi, jer жаңырып çöp çıktı, jelin jarılıp süt çıktı, jer betine jap-jaşıl çöp çıktı. O jaratkan jakşılığыңды аяба, кампабызга дан толсун, дасторконубузга нан толсун, үлүшүбүзгө мал толсун, аксакалдарыбыз акылман болсун, байбичелерибиз мейирман болсун, келин кыздарыбыз имандуу болсун, жигиттерибиz эр жүрөк баатыр болсун. Өлкөбүздө тынччылык болсун, айдан аман, жылдан эсен бололу. Алас, 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 ар баленен калас. Мынакей биз бир канча салтка күбө болдук, жашынакай кыз балдарды сахналаштырып аткарып берди. Эмне эле кандай салттарды көрдүк бул жерде? Алас айтты. Аласты ким айтты? Чоң апа айтты. Дагы кандай салт көрдүк? Батаны ким айтты? Чоң ата айтты. Дагы? Сүйүнчү. Анан чоң ата эмне берди ага? Болсун. Болсун деп эмне белек кылды? Ат. Жылкы белек кылды. Азаматка балдар сүйүнчү айтып келген адамга ушинтип белек атап берет экен. Эмесе, жыйынтыктоо үчүн силер менен биз борт-болдон түзүлгөн оюн ойнойбуз. Эмесе, бул оюн дал келтирүү. Атыңардагы бирден келип, дал келтирип коесуңар, акырында кимдики туура болду, канчалык деңгээлде туура болгондугун билебиз. Нәресте басканда аткарылган салт. Баарыңарга түшүнүктүү болдубу? Ооба. Азамат, сага катышып бергениңер үчүн чоң рахмат баарыңарга. Мындан кийин да ушу улуттук каада салттарды, үй бүлөлүк каада салттарды бекем карманып, өзүңөрдөн кийинки муундарга, уул кыздарыңар, небере-чеберелерге татыктуу өткөрүп, үргөтүп кетесиңер деген чоң үмүттөмүн балдар. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз.